Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбыздын темасы сөз айкашынын байланышуу жолдору. Бүгүнкү сабакта биз ыкташуу, таандык жана башкаруу байланыштары жөнүндө маалымат алабыз. Сабагыбыздын максаты сөз айкашынын түрлөрү жөнүндө маалыматка ээ болуу, сөз айкашынын түрлөрүн билүү жана көнүгүүнү иштей алуу, ыймандуу турушчак болууга тарбиялануу. Балдар иштесең тиштейсиң дейт. Бул сүрөттү көрсөтүү менен силерди эмгекчилдикке, аракетчилдикке жана ар дайым ар бир иштен тырышчаак болуп, анын акыбетин көрүүгө чакырмакчымын. Сөзсүз түрдө аракет жасап, эмгектенип, анын өзүрүн көргөнгө аракеттенгиле. Байланыштын түрлөрү ыкташуу, таандык жана башкаруу байланыштары. Бул байланыштар сүйлөм ичинде сөз айкашы келгенде кандай түрдө байланышат? Ыкташуу байланышында бул сөздөр орун тартиби боюнча маанилик жактан байланышат. Мында эч кандай жөндөмө мүчөлөр жана башкалар уланбайт. Башкаруу байланышындагы негизги сөз багынуучу сөздүн жөндөмөдө турушун талап кылат. Кандай? Мисалы, негизги сөз ага баш ийип турган сөздүн сөзсүз түрдө кайсыл бир жөндөмөдө турушун талап кылат. Таандык байланыш аты эле айтып тургандай, сөзсүз түрдө сөз айкашындагы келген сөз кимге таандык экендигин көрсөтөт. Бул негизги сөз таандык мүчөлүү болуп, айрым учурда багынуучу сөзгө илик жөндөмөсү турат. Мисалдарын карап өтсөк, ыкташуу байланышына мисалы булар маанилик жактан гана байланыштуу. Китептин кандай экендигин көрсөтүп жатат, алманын өңүн билдирип жатат жана бөлмөнүн көлөмүн көрсөтүп жатат. Башкаруу байланышында мисалы шаарга баруу. Бул жерде баруу деген сөз негизги сөз болду дагы, шаарга деген сөз барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланды дагы, негизги сөз анын жөндөмө мүчөдө турушун талап кылды. Таандык байланышты карайбыз. Бул жерде эненин мээрими, атанын сөзү, досумдун китеби деген сөздөрдү карай турган болсок, мээрим кимдики? Эненики, энеге таандык. Сөз кимдики? Атаныкы, атага таандык болуп атат жана китеп досунуку экендигин көрсөтүп турат. Балдар, тапшырма. 99-103-107 көнүгүүлөр. 99 көнүгүүнү карайбыз. Бул схема боюнча ыкташуу байланышындагы сөз айкашын түзөсүңөр. Бул жерде маанилик жактан сөз айкашы болуш керек. Эми 103 көнүгүүдө берилген сөздөрдүн негизинде башкаруу байланышында сөз айкашын түзөсүңөр. 107 көнүгүүдө болсо таандык байланыштагы сөз айкаштарын таап, көчүрүп жазабыз. Силерге жарык маанай каалайм. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.